Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 августта Манас аэропортунда Кыргыз Республикасынын олимпиадалык курама командасын тосуп алуу үчүн күтүп жатабыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой, бүгүн спортчуларыбыз келет. Аталган саамалыкка Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, балбандардын ата-энелери жана туугандары, ошондой эле көрөрмандары катышууда. Балбандарды кантип тосуп алганыбызды алдыдагы видеодон толугу менен көрсөңүздөр болот. Барына, эл журтума биринчиден ушул турган кыргыз элине салам. Эмоцияларыбызды кандай деп айтсак, ушул алган ийгилигибиз, жеңишибиз баарыбызга кут болсун. Анан азыр эми ушул эсен-аман келип, кучагыбызга, койнубузга бассак, мындан дагы чоң ийгилик деп ойлойм. Баарыбызга тең болсун ушул жеңишибиз. Атасы келбей калды, Кудай буйрса бүгүн кечинде түшөт. Жок, Россиядан учуп атат. Атасы себеби дегенде ошо Японияга, Владивостоктон өтүп кетем деген ойдо кетти эле. Ал жака да буйрбады Кудайым. Азыр встреча деткенге да буйрбай калды, но бүгүн кечинде келип калат деп үмүттөнүп атабыз. Биздин кыздар боюнча айтып кетсем, өтө жакшы күрөштү. 3 кыз барып, экөө медаль алды, бирөө медаль үчүн эми калыстардан деп айтсак болот. Бул жерден тренерлер аябай жакшы иштешкен, жана ошондой эле Айсулуу деген дүйнөдө фаворит болчу. Айсулууга бир нече жыл булар изучать этип даярданышкан, ошого карабастан жакшы күрөштү. Эми финалда багы деп дагы айтсам болот, багы кичине ойнобой калды деп. Эмкиде Кудай буйруса 6 салмак бар кыздарда. 6 салмактан мен оюмча кеми дегенде 5 же 6 медаль болот деп мен толук ишенем. Балдар боюнча эркин күрөш дагы өтө жакшы күрөштү. Жаш балабыз Эрназар Акматалиев 3-3 эсебинде утулду, эми медальга жакын болчу. Жана ошондой эле бардыгы биздин балдардын бардыгы медаль үчүн күрөштү бул жерде. Эң акыркы күрөшүндө күрөштү. Мени ошол кубандырат. Балдарыбыз жаш. Азыр эми Грек-Римдин эң улуусу 23 жашта. Спорт деген сиздер билесиздер бардыңыздар. Мына 38 жашта медаль алышып атат. 35 жашка чейин күрөшөт. Андыктан алдыда дагы 3-4 олимпиада бар. Ушул эле балдар барып алтын алат деген толук ишеним. Бизде эми ишеним пайда болду. Күмүш коло алдык, эми алтын алабыз деген, эми алтынга иштейбиз бардыгыбыз, жардам берип. Бүгүн биз үчүн абдан кубанычтуу күн. Анткени ушул биздин элдин көптөн күткөн спортчуларыбыздын ийгилиги жаралып, биздин элди кубанычка бөлөдү эле. Мына 3 спортчубуз дүйнөлүк олимпиаданын жеңүүчүсү болуп, 2 күмүш, 1 коло медалды багындырып келип отурат. Бул биздин 13 жылда келген биринчи ийгилигибиз. Мына акыркы 2 олимпиадада мындай көрсөткүч болгон эмес. Бул жолку олимпиадада менимче абдан жакшы көрсөткүч. Менимче мындан кийинки олимпиадаларга бизде спорт жаатында бир жакшы ийгиликтердин башталышы деп эсептеймин. Мына бүгүн ошон үчүн биз спортчуларга, келечекте спорт сүйүүчүлөргө стимул болсун, ушу биздин спортчуларыбыз дагы сезсин ушул мамлекеттин буларга болгон мамилесин, элдин мамилесин деп бүгүн ушу салтанаттуу түрдө тосуп алалы деп ушу Манас аэропортунан тартып биздин борбордук Ала Тоо аянтына чейин атайын сценарий иштеп чыкканбыз. Мына бүгүн мамлекетибиздин башчысы, президентибиз өзү борбордук Ала Тоо аянтынан тосуп алып атат. Анан жалпы спортчуларыбыз келип бүткөндөн кийин Кудай буйрса, ушул келгенден күнүн тактап туруп атайын бул спортчуларыбызды сыйлоо аземин салтанаттуу түрдө өзүнчө өткөрөбүз. Сыйлоо аземинде мурда белгиленген биздин өкмөт тарабынан алтын медаль алгандарга, күмүш коло медаль алгандарга атайын акчалай байгелер коюлган. Мындан сырткары дагы баалуу белектер, ошондой эле мамлекеттик сыйлыктар каралып атат. Баары келип бүткөндөн кийин бардык спортчуларды машыктыруучулары менен бирге, аларды даярдаган адамдар менен чогултуп туруп, атайын бир өзүнчө дагы салтанаттуу иш-чара өткөрөбүз. Тизме негизинен Улуттук олимпиадалык комитет тарабынан эл аралык олимпиадалык комитетке сунушталат. Анан бул жерде ар бир спортчунун бул жолу эми пандемияга байланыштуу тизме өтө мындай бир өтө тыкандык менен, өтө катуу тартип менен каралды. Ушу эл аралык олимпиадалык комитетке биздин Улуттук олимпиадалык комитет жөнөтүп атты. Бул биздин алган спортчуларыбыздын квотасына, ошолордун лицензия алгандыгына жараша квота берилет да.
Анан бул жерден тренерлер барбай калган жок. Бул жерден башкы машыктыруучулар, ошондой эле ага машыктыруучулар ар бир спортчунуку барды, врачтар дагы барды, массажисттер дагы барды. Кандай тиешелүү кишилер болсо, ошонун бардыгы барылды. А бул жерге тизмени Улуттук олимпиадалык комитет сунуштайт. Олимпиададан катышып, жакшы көрсөтүш көрсөткөн спортчуларыбыз мында келгендерге дагы куттуктап. Анткени дүйнөлүк олимпиадада Кыргызстандын желеги желбиреп, 3 чоң медалды утуп биздин спортчулар дүркүрөгөн кол чабуулары менен дагы бир жолу Кыргызстанга бизди даңазалап, көргөзүп келишти. Ушундай мыкты уул кыздарды көрүп, Кыргыздын желегин дүйнөлүк аренада көп көргөнүсүн. Сиздерге дайыр жолу Кыргыздыктан чоң таасир. Урматтуу мекендештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу биздин спорт чемпиондары, сиздерди ушул Токиодо келген спортчуларды жана машыктыруучуларды тозгон жылуу тозгонуңузга биз терең каршылык билдиребиз. Ал эми суроо жооп берип койсом, бизде психологдор болгон, биз орусча айтканда психологический сопровождение менен 4 жыл иш алып турган инсандарыбыз бар. Ошол баардык белгилешкен медициналык тармагы жана башка биздин ар тараптуу колдонуучулардын негизинде ушул ийгиликтер жаралды. Биздин сопровождение психологдор. Элбекованын билебизден финалда автоанализ чыгарганын баардыгы көрдүк. Ошол жерде бизге түшүнүксүз болуп калган нерсе эмнеге эсеп кошулган жок. Ошол жерде жакшыраак чечим бере аласыз деп ойлойм. Көптөгөн сөздөрдү айткам, жалпы кыргызстандыктарга сөз берген, мен аны уnuткан эмесмин. Ошо бүгүнкү күнгө чейин келип, ушул Олимпиада оюндарында күмүш медалга жеткениmin дагы бул себеби ушу кыргызстандыктарга мен сөз берген үчүн ар бир канчалык кыйналган, кандай гана күндөр болуп болсо дагы мен
кыргызстандыктарга сөз берген үчүн мен ушул бүгүнкү күндөгү ийгиликти жаратып турабыз. Ал эми болсо мен жеке жашоо боюнча дагы алдыда дагы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына катышамды деген азыркы учурда чындыгын айтсам менде эч кандай ой жок. Өзүңүздөр билгендей эле алтын медаль алам деп барган болчумун. Бул Алла Тааланын буйругу менен экинчи орунду алып ушул жерде отурабыз. Мен эгер кандайдыр бир чечим чыгарганда ушул учуп келатканда деле күрөш бүткөн күндөн кийин деле мен жеке машыктыруучуларым менен жалпы биздин командабыз менен биргеликте чогуу отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ойлойм аман эсен өздүн мекенибизге келип алдык. Буюрса бир жума болобу, бир ай болобу, өзүбүз толугу менен өзүбүздүн абалыбызга келип алгандан кийин биргеликте командабыз менен отуруп сүйлөшүп алып жыйынтык чыккандан кийин мен албетте кыргыз элин жалпы кыргызстандыктар мени күтүп аткандан кийин мен өзүмдүн чечимимди сөзсүз түрдө сиздерге биринчи айтам. Спасибо большое. Рахмат. Финалда ошол өзүңүзгө баягы алтын медаль алыш үчүн кандай эреже тактика жетишпей калды сизге? Алтын медалга ээ болуш үчүн. Саламатсыздар, урматтуу мекенештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бизден чоң рахмат ушинтип салтанаттуу азирлерибизди тосоп. Бизден жогорку деңгээлде тосогандарга тилек айтып өтмөкчүбүз. Финалда болсо, финалда чынын айтканда бир аз уверенность экен жок мен. Бир аз уверенность, бир аз тактика жагынан ката кетирдик. Эми бүт мүмкүнчүлүк болгон утканга мен чөнөктөн мен бүт колумдан келген аракетти кылып утуп алсам, мен действительно слабый атам, дагы кыйынга болуп турсам болот. Жок, мен даярдуу болчумун, мен күрөшүп, эсип колумдан келген нерсени баарын жасап алсам, мен ута турган болот экен. Просто өзүмө ишенген жокмун, андан кийин мен колумдан келген нерсени баарын жасаган жокмун. Ошондуктан бул нерселер мага мындай чоң сабак болду. Буюрса, мындан кийин мындай кадрларды кетирбейм деп, ушул именно ушул ашкабарыбыздын катыра башташ керек. Жана Олимпиада оюндарына ушул именно 4 жылда бир болгон үчүн бир ашка кетип уже болду. Муну мен айтам. 4 жыл күчөйт болду бул Олимпиада. Ошондуктан бул Олимпиада аябай кыздаттык менен айрым сабактарга сонун настройлор менен чыгаттык, ошондо бирок бүгүнкү күндө күмүш медальга мен нааразы эмесмин. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө күмүш болуп, андай кандайга жеңиш болбосун, биринчи очередде мен ден соолугум жакшы, эч кандай травма болгон жокмун. Дальше спорту улантып, чоң-чоң ийгиликтерди багытсам болот. Спасибо вам большое. Давайте аплодируем. Директор Олимпийской борьбы Азат Турчукаев. Скажите, пожалуйста, вот всего по 22-23 года, да? И что? Не побоюсь отметить, потому что 22 года первый участие Олимпийских игр завоевать медали, это высшее достижение. И Айпери Медведкызы достойно выступила, могла показать достойный результат. Ну, к сожалению, именно вы подчеркнули, не хватило психологической подготовки, и, естественно, они возрастом еще должны расти, набраться ума, именно интеллектуально, психологически, естественно, специальная физика. И мы будем для завоевания золотых медалей несколько. Париже планируем, мы видим сегодняшний потенциал наших спортсменов и будем готовиться упорно, целеустремленно и все нужные, необходимые спорту работу будем делать. Я, в принципе, не очень был рад результату на 200, и поэтому сразу после дистанции расстроился, потом еще увидел, что я 18, и всего 13 не хватило. Расстроился немножко лично сильнее, но есть над чем работать, поэтому, надеюсь, в Париже будет намного лучше. Бұл Қырғызстанның егеменді тарихында
алгачкы рет кыз келип 2-3 медаль, бир коло медаль Кыргызстанга алып келген. Бул кыздарды ушул деңгээлге жеткирип, таптап өстүрүп, Кыргызстандын атын алыска угур ортунун тарыхында жаңы баракты ачтыңыздар. Сизге жаңы эле бизге борбор аянтчабызга кошулуп келгендерге эске салалы. Кол чыгарган халк эмеспиз бе? Ошол себептерден калыңыздар, бизде чоң күн ысыкта какталып турсаңыздар да. Кызган кыраандарыбыз чоң тарыхый күн экендигин баса белгилейбиз. Встречаем президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич Жапаров. 2017 жылдын жабык имараттагы Азия оюндарынын күмүш медалынын ээси сахнада дос болобуз. Атабеков Азизбек, мастер спорта Кыргызской Республики, международного класса по греко-римской борьбе, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Азии, серебряный призер азиатских игр в закрытых помещениях 2017 года Атабеков Азизбек. Келиңиздер, биздин спортчуларыбызды сүрөп колдоп тосболалы. Кыргыздын намыста бек турган спортчуларыбыз бар болсун, аман болсун. Где эмоции, где ваши овации? Атабеков Азизбек. В борьбе мастер спорта Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Карачулуков Улукбек. Кыргыз Республикасынын греко-рим күрөшчүлөрү 2020 жылдын Кыргыз Республикасынын кубогунун чемпиону, көп жолку эл аралык мелдештердин сыйлык ээси сыймыктуу кызыбыз Кубанычбекова Каныкей келе жатат. Ну а мы приветствуем мастера спорта Кыргызской Республики по пулевой стрельбе, чемпионка Кубка Кыргызской Республики 2020 года, многократный призер международных турниров по пулевой стрельбе Кубанычбекова Каныкей. Кыргыз Республикасынын көп жолку сууда сүзүү боюнча рекордсмени, 2018 жылдын Аргентинада өткөн жайкы жаштар олимпиадасынын күмүш медалынын ээси, 2019 жылдын сууда сүзүү боюнча Азия чемпиону Петрашов Денис. Встречаем Петрашов Денис. Многократный чемпион и призер международных турниров по тяжелой атлетике Расулбеков Бекдөлөт. Ор атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт шебери, көп жолку эл аралык мелдештердин сыйлык ээси Расулбеков Бекдөлөттү тосболалы. Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса по женской борьбе, серебряный призер чемпионата Азии в Казахстане 2021 года, серебряный призер чемпионата Азии в Индии 2020 года, бронзовый призер Кубка мира в Сербии 2020 года, бронзовый призер летних азиатских игр 2018 года в Индонезии Медет кызы Айпири. Кыз келиндер күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт шебери Медет кызы Айпири. Мастер спорта, двукратный серебряный призер чемпионата Азии, чемпион Кубка мира 2020 года в Сербии Шаршенбеков Джоламан. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт шебери 2018 жылдын дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын ээси, 2 жолку Азия чемпионатынын күмүш медалынын
2017 года Жусупбеков Үзүр. Грек-рим боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери. Элдин назарында Жусупбеков Үзүр. Летних Олимпийских игр в Японии 2021 года. Токио 2020. Чемпионка Кубка мира 2020 года в Сербии. Жуманазарова Мээрим. Кыз келиндер күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын коло медалдын ээси. Токио 2020 биздин сыймыгыбыз Мээрим Жуманазарова. Старший тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Генжибаев Байгазы. Японии 2021 года, Токио 2020. Чемпион Азии 2018 года в Кыргызстане. Серебряный призер летних азиатских игр 2018 года в Индонезии Махмудов Акжол. Кыргыздын кыраны, Кыргыздын акшумкары, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси. Токио 2020, 2018 жылы Кыргызстанда өткөн Азиянын чемпиону Махмудов Акжол. Главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по женской борьбе. Серебряный призер летних Олимпийских игр в Японии 2021 года. Токио 2020. Действующая чемпионка мира по женской борьбе. Чемпионка летних азиатских игр 2018 года в Индонезии. Четырехкратная чемпионка Азии Тыныбекова Айсулу. Кыргызымдын намысына жараган батыр кызыбыз келе жатат. Колдоп баштап турмуздар. Кыз келиндер күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси. Токио 2020 кыз келиндер күрөш боюнча дүйнө чемпиону. 2018 жылдын Индонезияда өткөн жайкы Азия оюндарынын чемпиону. 4 жолку Азия чемпиону Айсулу Тыныбекова. Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, биздин кыздарыбызды ушул даражага жеткирген мыктынын мыктысы Изабеков Нурбек ага дүркүрөмө кол чабуулар болсун. Олимпиадачылар, ардактуу машыктыруучулар, сиздерди Токиодогу жайкы Олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, туубузду желбиретип, ала тоо бооруна жеңиштүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр. Олимпиада оюндарында дүйнөнүн 200дөн ашуун өлкөсүнөн 12 миңден ашык спортчу катышууда. Ал эми Кыргызстандан 16 спортчу катышып, күрөш боюнча улуттук командабыз 3 медаль утуп алды. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу Олимпиада оюндарынын 2 медалына ээ болдук. Баатыр энелерибиз кыз сайкалдын, Жаңыл мырзанын руху тирүү экен. Алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Эчен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсулу Тыныбекова Токио Олимпиадасынын күмүш медалын, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалын жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп олтурушат.
Күрөш өнөрүнүн эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган Акжол Махмудовду өзгөчө белгилегим келет. Уул кыздары үчүн күйгөн 100 миңдеген мекендештерибиз мелдешүүлөрдү түз ободо көрүп, бүтүндөй Кыргызстан силерди сүрөп турду. Мен да финалдык беттештерди үй бүлөм менен чогуу көрдүм. Силер зор чеберчиликти, эрк кайратты көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн күрөштүңүздөр. Жеңишке жетүү оңой олтоң жумуш эмес. Анткени Олимпиада оюндарына төгөрөктөн 4 бурчунан топтолгон эң мыкты спортчулар катышат. Ар бир өлкө уул кыздарынын эң күчтүүсүн, эң мыктысын, намыска жараган азаматын аттандырат. Алардын арасынан суурулуп чыгуу, ананда медаль утуу бул өтө чоң ийгилик. Спортчулардын ийгиликтеринин башаты шык жөндөмгө, кажыбас эркке, ошондой эле машыктыруучунун чеберчилигине негизделген. Спорттогу ийгилик бул чоң эмгек. Ошондой эле мекенчилдиктин үлгүсү. Андыктан сиздердин жеңиш миңдеген жаштардын жүрөгүн толкутуп, илгери шыктандырат. Силерди өрнөк тутуп, силердей болгусу келгендердин катарынан далай чемпиондордун чыгышына мен терең ишенемин. Дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук жетишкендиктер мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн эң таасын көрсөткүчү. 21 кылымда күчтүү жана дени сак улут гана атаандаштыкка туруштук бере алат. Силер Кыргызстандын даңазасын дүйнөлүк деңгээлге арттырдыңар. Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы улук жана биринчи машыктыруучуларына өтөгөн эмгеги, сабырдуулугу жана мээрими үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздердин мээнетиңиздердин аркасында биздин спортчуларыбыз ийгиликтерге жетишүүдө. Ошондой эле биздин спортчуларыбыздын ата-энелерине да ыраазычылык билдиремин. Спортчулардын өнүгүүсүндө ата-энелердин ролун баалоо кыйын. Сиздер балдарыңыздардын спорттогу ийгиликтерине жаңы жана жыйынтыктарга, чоң жыйынтыктарга чоң таасир этесиздер. Спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы көп ирет чогулганалы. Урматтуу спортчулар, машыктыруучулар, Олимпиада оюндарында Кыргызстандын атын чыгарып, намыска жарадыңар. Силер Олимпиада оюндарынын медальдарына гана эмес, Кыргыз мамлекетинин жогорку сыйлыктарына да татыктуусуздар. Олимпиадалык команданын мүчөлөрүнө жана машыктыруучуларына чың ден соолук каалайм. Жаңы жетишкендиктерди багынта беришиңиздерге тилектешмин. Жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз спорту. Рахмат болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Урматтуу көрмандар. Чын айтсам, сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам. İçine az kun chet өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде эч качан салынбагандай бүгүнкү күндөй салынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медальдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем.
сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп барган бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу Айсулуу кызыбызга дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде турган бардык спортчуларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Салым кошот. Ал эми спортчуларыбызга болсо, баягы биз быйыл мына эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын белгилейбиз. 24 күндөн кийин Кудай буйрса, аманчылык болсо, тынччылык болсо ушул Ала Тоо аянтында белгилейбиз. Ошого мына биздин спортчуларыбыздан арасынан суурулуп чыгып, 3 медаль тартуулады. Бизге ошол 30 жылдыкка белек кылды десек болот. Өзү негизи биздин жашообузда Кыргызстандын ичинде өзү мындай салтка айланып калган нерсе бар. Президент өзүнүн атынан сөзсүз түрдө медаль алып келгендерге белек берип жүрөт. Мен да Кудай буйрса даярдап турам. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик, урматтуу спортчулар. Мындан дагы жогорку бийик деңгээлдеги ийгиликтерди жаратып жүрө беришиңиздерге мен жана бүтүндөй кыргызстандыктар тилектешпиз. Кудай күч кубат берсин сиздерге. Рахмат. Сиздердин суранышыңыздар менен анда азыркы сөздү дүйнөлүк олимпиаданын жеңүүчүсү Акжол Махмудовго берели. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болду. Силердин колдоңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалда уталган жокмун. Бирок ошол күнү Айсулуу эжебиз финалга чыкты. Биринчи күн ушул жерде эл жолганда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуулай албай калдым. Бирок кантса да ушул Айсулуу эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Анан олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самойкожо байкебиздин 4 запырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр, ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимиз силерге. Рахмат. Акжолго да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, өкмөттүн аппаратынын уюштуруучуларынын анча-мынча кемчилиги кетип калат. Мен өзүм да байкабай калыптырмын. Диге 2 медальонубузга сөз берилбей калганына. Ошондуктан чакырып туруп 3-чүсүнө дагы сөз бердирдим.
мына сіздердің алдыңыздарға министрге сөгіс жариялап кетейін. Рахмат, кейінгі жылдары мындан дағы чоң игіліктерге жетишкенин Кудайдан тилейлик. Жакшы калыңыздар. Урматтуу өлкө башыбыз президентибиз тилегин ачылып билдиребиз. Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү кол алып ар бирин куттуктап турган учуру өнө берели, өсө берели, бийиктей берели Кыргызстан. Вместе со всем народом поздравил спортсменов главных. Калем саптарында жазылган сөздөр ар бир мен кыргызмын деген инсандын жүрөгүндө мык каккандай эле кагылып турат эмеспи? Урматтуу Кыргызстан болмокчу. Сыйлыгыңыздар элибиз үчүн болсун. Анда эмесе спортчулар үчүн бир сүрөң кылып бир 1, 2, 3 Азамат! Еще! Далее! Азамат! Ama bolumuzlar, elimizden... Kırgım gelip turat, an arasında talantlı jigileriz dagı çok emes. Andıktan alkış arnap turgan unutmanızlar. Sahnada Kırgız Respublikasının emgek singirgen... Başlarına dost olma